Менин артымда турган Бишкектеги эң тыгыз курулуп жаткан үй. Бул 16 кабаттуу үй Бишкек шаарынын Жалгичи районунда жайгашкан. Бул үйдү көптөр муравейник деп атап коюшат. Учурда бул турак жайга жанаша 9 кабаттуу унаа токтотуучу жай, балдар ойноочу жайлар, футбол аянтчасы курулуп жатат. Интернетте бул турак жайды кумурсканын уясына окшоштургандар да бар. Адамдын жашоосуна эң ыңгайлуу болгон үйлөр канча кабаттуу болуш керек? Калаадагы үйлөрдүн бири-бирине өтө тыгыз жайгашканы кишиге кандай таасир этиши мүмкүн? Ушул суроолорго жооп издедик. Мы, строительная компания «Шарой», возводим жилые дома в Среднем Джале. Общая территория застройки составляет у нас 3,6 гектаров. Из них имеется 6 детских площадок на общей территории 3000 квадратных метров. Курулуш компания жашоочулардын ыңгайы үчүн бардык шарттар каралганын айтканы менен, тыгыз жайгашкан мындай курулуштар социалдык ыңгайсыздыктарды жарата берерин урбанисттер байма-бай айтып келет. Есть такое понятие, как человеческий масштаб. Да, человеческий масштаб – это то, что близко человеку по его размерам. Да, и, соответственно, если человек вот такой маленький, да, а дом там 18-20-этажный, да, то это, соответственно, создает очень негативные ощущения для человека. Идеальный для человека – это вот, максимальная этажность – это 4, 5, 6 этажей. Европа сымал өнүккөн өлкөлөрдө көп кабаттуу үйлөрдү 7 кабаттан ашырбай салышат. Мындай кабаттуулук жашоочуларга бардык жагынан ыңгайлуу келет. Дал ошол себептен Бишкекте курулуп жаткан айрым турак жай комплекстери французский квартал деп аталып, андагы үйлөрдүн бийиктиги 8 кабаттан ашпайт. Да, вот именно так планировались и советские города, и именно так, если вы посмотрите на лучшие примеры европейских городов, да, там тоже этажность, вот, например, в Париже, да, максимум 6 этажей. Большая плотная застройка и высокая этажность влияет на здоровье, на психологическое состояние человека, на экологию очень негативно. Америкалык экономист Эдвард Глайзердин айтымында, калктын тыгыздыгы кедейчилик жана социалдык четтөө менен айкалышса, кылмыш орун алуу коркунучу жогорулайт. Мындай шарттарда кишилер өзүн ээн эркин сезип, коомдук көзөмөл төмөндөйт. Мисалы, АКШда 1950-жылдары Сен-Луисте курулган көп кабаттуу үйлөр башында ийгиликтүү долбоор болгону менен 1970-жылга чейин кылмыштуулуктун, вандализмдин жана баңгиликтин уюткусуна айланып, кийин ал үйлөрдү бузууга мажбур болушкан. А сиз көп кабаттуу үйлөрдүн тыгыз курулушуна кандай карайсыз? Сиз жашаган аймакта сиз өзүңүздү коопсуз сезесизби?